Allah bizди жарат электен мурда эмне кылып жатат эле? Көп эле кездешкен суроолордун бири, карагыла. Аллахты кыяс бин нафс, башкача айтканда өзүңө салыштырууң сени адашууга алып барган нерселердин бири. Ошондуктан Алла Тааланын ысымдарын ойлоо турганда заты жөнүндө ойлонууга тыюу салынган. Себеби ойлоно турган эч кандай материал жок ортодо. Азыр биз Аллахты өзүбүз сыяктуу талкуулоодон өтө чоң адашууга түшүп жатабыз. Аллах өзү жараткан убакыт түшүнүгүнүн ичине баш ийеби? Баш ийбеши керек, турабы? Ушул камераны ойлоп тапкан адам мен болсом, ким ойлоп тапты? Мен. Камеранын эң чоң өзгөчөлүгү анын көзү, турабы? Камеранын электр туташтыргычын үзүп койсом, мен да көрбөй каламбы? Көрөм да. Неге? Себеби мен жасаган адаммын, ал жасалган буюм. Биз бири-бирибизге байланган эмеспиз. Убакыт бул Аллахтын жараткан нерсеси. Бир макулук Аллахтын затын башка бир макулуктун ичине коюуга аракет кылып жатат. Бул менин жасаган нерсем болсо, мен анын туташтыргычын үзгөн кезде көр болуп калбагандай эле Аллахты да байланыштыруу мүмкүн эмес. Себеби жасаганына окшош эмес, байлануу эмес. Тактайчы жасаган столуна окшошпу? Окшош эмес. Уста курган үйүнө окшойбу? Окшобойт. Аллах да өзү жараткан убакытка окшош эмес. Бир күн чогуу силер менен отуруп, силерден мынтип суроо сурасам, тууганым айтсаң, Аллах Таала могу жамгырдан таасирленеби? Хаша десем, не деп жооп бересиңер? Бул акылсыздык дейсиңер, ушундай да суроо болмок беле деп. Жамгыр Аллах жараткан бир макулук. Аллах өзү жараткан макулуктан таасирленмек беле дейсиң, турабы? Мен да айтып жатпаймынбы? Убакыт да ушундай эле да. Жамгырды да Аллах жаратты, убакытты да Аллах жаратты. Өзү жараткан күндөн, жамгырдан таасир албагандай, убакыттан да кудум ушундай эле эч кандай таасир албайт. Себеби убакыт бул бир макулук, жаратылган нерсе. Жакшылап түшүнүшүбүз керек. Биринчи жана акыркы сен мен үчүн, убакыт жана мекен сен мен үчүн. Ичпейт, жебейт, уктабайт. Ал убакытка баш ийүү деген сөздөн аруу зат. Эгер Аллах убакыт мейкиндигинин агымынын ичинде эмес болсо, Аллах үчүн мурун жана кийин деген суроолор суралабы? Суралбайт. Биз муну жашообузда да колдонобуз. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, Аллага шүгүр ушундай ишим бар. Кызык, ким мага мурда дуа кылды экен? Ал дуа азыр кабыл болду. Сен анын мурда болгонун кайдан билесиң? Балким сен 80ге чыкканыңда сага бирөө дуа кылат. Ал дуа азыр кабыл болушу да мүмкүн. Себеби Алла Таала үчүн өтмүш, келечек жок. Келечек сага мага келет. Аллах үчүн мурда же кийин деген нерсе жок. Мурда же кийин сен мен үчүн. Биз 20 жылдан кийин кылынуучу дубаны азыр да жашап жаткан болушубуз мүмкүн. Анткени Кудай үчүн убакыт деген түшүнүк колдонулбайт. Эми ойлоп көргүлө. Менин акылымда бир ыр бар. Ыр кандай? Ал кайда? Илимимде. Аягы барбы? Бар. Ойлочумун бакытты жылдызга байласам өчпөр, энемдин колу менен жарымды байласам кетер, бүтпөгөн арман ыйым сайраган булбулдардай, бүтпөскө күлүү менен бул кайгым балким ыйласам бүтөр. Бул 4 сапыр. Мен муну кагазга жаза турган болсом, катары менен жазышым керек болот. Биринчи сап, экинчи сап, үчүнчү сап, төртүнчү сап кагазга жазган кезде катары болушу керек. Бул ыр менин акылымда ушундай сап-сап тизилген абалдабы? Жок, түшүндүрө албайм. Мен муну убакыт деген деңизине агызган учурда гана сап жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Бирок ырдын менин илимимден чыгып жатканы, анын бүтүндөй илимимде бар экенин көрсөтөт. Аллахтын эзелки илиминде биздин азырыбыз, мурункубуз же кийинкибиз, үй бүлөбүз, бабаларыбыз, келечегибиз баарыбыз бүтүндөй бир көз ирмем. Убакыт деңизине Аллах жазып жатып, сап-сап кылып жазып жатабы? Жок, эч качан мындай эмес. Аллах да жаратылган убакытка баш ийет деген ойдо болгонубуз үчүн Аллах бизди жаратардан мурда эмне кылып жатат эле деген сыяктуу маанисиз суроолорду сурап жүрөбүз.